Biri айтат, ilgeri ата-бабаларыбыз апаларыбызды көзү менен эле башкарып түздөп койчу дейт. Дал ошондой, анткени илгерки ата-бабаларыбыз алар жаратканга моюн сунчу, адал жолунан, акыйкат жолунан тайбачу, жан дүйнөсүнө намыс, уяттуулугу бар болчу. Мына ошондуктан алар көздөрү менен эле башкарып койчу. Андан кийин СССР деген бузук коом келди. Мына ошолор динсиздик, атеизмди алып келди. Ичип чегүүнү, аялдарга кол көтөрүүнү, зынаны, ата-эненин сөзүн укпаганды үйрөттү. Мына ошонун эсебинен үйүндө зулумдук кылгандар күчөдү. Азыркылардын кээ бири айтат, мына ошол заманда биздин абаларыбыз аялдарын катуу уруп чапса да эч кимге айтпай оозун тиштеп жабар эле дейт. Анткени ал СССРде адилеттүүлүк, акыйкат деген жок эле. Кээ бирөөлөр мактап коет, СССРде мындай болгон, тигиндей болгон деп. Эй, кыргыздарды көчөгө чыгарып, коммунизм үчүн иштеткен, кул кылган. Кантип сен мына ошону мактай аласың? Бизде гана сонун деген бир жомокторун айтып, диктатура, авторитардык бир коом болгон. Мына ошону сен мактаганга моралдык укугуң жок. Канчалагандарды кордоп, канчалаган мыкты инсандарыбызды репрессия кылып, жок кылып кырган. Мына ошолордун уул кыздары, аялдары кийиндай эл душманы болуп кыйналган. Элибиздин ичиндеги эки жүздүүлөрү кутуруп, коммунизмге подход жасап, алар байып жыргашкан. Чыныгы баатырлар мурдагы ата-бабаларыбыз болгон. Алар билесиңерби, көзү менен кантип башкарган, жаратканга моюн сунгандыгы үчүн. Мына ошол баатыр, жан дүйнөсүндө жалыны бар ата-бабаларыбыз айтар эле, аял кишиге кол көтөрүү бул пастык, тексиздик, намыссыздык, маңкурттук. Кыргызда кыздын атулук, кыргызда кыздын чачулук, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн, кыз сыйлабас макулук деп чыныгы баатыр ата-бабаларыбыз айтат эле. Мына ошолор тарыхта, мына ошолордун изи таза, мына ошолор чыныгы жигиттин мыктылары. Азыркылар эмне? Алсыз байкуш, аялдан башкага алы жетпеген бир былжырак бирөөлөр. Ошондуктан өзүбүзгө кайталы, жаратканды тааныйлы. Жаратканга моюн сунсаң, сага баары түз жолдо моюн сунуп, жакшылыктын үстүндө болосуң.